Өтүп бараткан бейшембиде кандай орчунду окуя кабарлар, маанилүү жаңылыктар орун алды. Аны жаңылыктардын кечки толукталган чарылышынан айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Жогорку кеңеш кыргыз-өзбек чек арасы тууралуу келишимди 3 окуудан колдоп берди. Аталган документ экиге бөлүнүп пакети менен каралды. Аталган мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды. Макул 65 каршы 18, баары 83, катталды 83. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Ош шаарындагы ипотекалык негизде берилген үйлөрдүн баасы кымбаттады. Бүгүнкү күндө турак үйдүн баасы 40.826 сомду түздү. Бул баага ошол курулушка кеткен бардык чыгымдар кирген. Кыргызстанда өндүрүлгөн бал кайрадан Кытайга экспорттоло баштайт. Ош шаарында алгачкы жолу үстү жабык заманбап теннистик аянтча ачылды. Биз дагы ушул 3 футболдук аянтчабызды бүтүрүп, жакында ошонун ачылышын кылабыз. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов кызмат кылам. Кыргыз-өзбек чек арасын тактоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоору ратификациядан өттү. Жыйынга президент Садыр Жапаров да катышып, бүгүн тарыхый чечим кабыл алынгандыгын белгиледи. Муну менен Өзбекстан менен чек ара маселесине чекит коюлганын айтты. Ал эми эксперттер чек ара маселесин чечүү тынчтык жолу менен гана чечилиши керектигин белгилешет. Бүгүнкү күн тартибин негиз катары добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Жогорку кеңеш кыргыз-өзбек чек арасын тактоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун жактырып, тарыхый чечим кабыл алды. Мыйзам долбоорун эл өкүлдөрүнүн 65-и колдоп берди. Ошентип, кыргыз-өзбек чек арасынын айрым участокторун делимитациялоо боюнча макулдашуунун долбоору парламент тарабынан ратификацияланды. Эзелтеден бери Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чечилбей келген чек ара маселесине чекит кое турган күн. Жыйынга президент Садыр Жапаров да катышып, Кемпирабад суу сактагычынын астындагы жер Өзбекстан менен алмашылып жатканына токтолду. Мамлекет башчы кыргыз-өзбек чек арасын азыр чечпесе, кийин 1 сотук жер үчүн кан төгүлөр болушу мүмкүн экенин айтты. Ал эл өкүлдөрүн мамлекеттин тагдырын чечүүчү маселеде жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Ага улай өлкө Өзбекстанга жер бербей, тескерисинче мурдагылар берип жиберген жерлер кайтарылып жаткандыгын белгиледи. Бул маселеге башыңды оорутпай, кийинкиге жылдырып салбайсыңбы деген дагы коллегаңыздар болду. Жок, андай болбойт. Бүгүн чечпесек, кийин мындай ийгиликтүү келишимге жетиш биз үчүн өтө оорго турат. Мындай ийгиликтүү жеңишке жете албай калышыбыз мүмкүн. Күндөн күнгө, жылдан жылга кошуна элдердин саны өсүп жатат. Муну баарыңыздар көрүп турасыздар. Жерлер тарып баратат. Кийин чечебиз деп калтырып койсок, ошол мезгилде 19.000 гектар жер эмес, 1 сотук жер үчүн кан төгүлөт. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кооптонууга негиз жок экенин, чек араны тактоо иши жеңил болбогонун айтып, келишимге кол коюлса, Кыргызстандын аянты 15,5 миң гектарга көбөйөрүн билдирди. Анда Орто Токой суу сактагычы жайгашкан жер аянты жана компенсация катары алынган жер аянттары толугу менен Кыргызстандын карамагына калтырылып жазылгандыгын айтты. Орто Токой эч кимге өткөн жок. Орто Токойдун платинасы дагы, суу сактагычынын өзү дагы, жери дагы толук бойдон Кыргызстанда болгон, Кыргызстанда калды. Орто Токой үчүн берилген суу астында жаткан жерлерге компенсация кылып берген жерлер айылдар дагы бизге өттү, биздин Кыргызстанга жазылды. Анын үчүн Кыргызстан эч кандай кошумча милдеттеме алган жок. Келишимге ылайык Кемпирабад суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12ден жалпы 24 адам биргелешкен комиссия башкарат. Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлейт жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агзат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900дөн жогору эмес кармап туруу милдетин алат. Инженердик техникалык курулмаларды орнотпоого жана Кыргыз Республикасынын жарандарын суу сактагычтын суусун эркин жана тоскоолдуксуз жетүүсүн жана аны пайдаланууга
мал сугарууга, жер сугарууга, балык оолоого жана тараптардын макулдашуусу боюнча башка иш камсыз кылууга милдеттенет деп мыйзамга жазылып атат. Вот мыйзам кепилдик берет. Эки коңшу өлкө 30 жылдан ашык убакыттан бери бүтпөй келаткан чегарадагы талаштуу маселелерге чекит коюуну максат кылып келген. Эксперттер чегара маселесин чечүү олуттуу кадам экенин белгилешет. Мындан улам эки тарап бир орток пикирге келип, тынчтык жолу менен гана чегара тилкесин чечүү маанилүү болуп турат. Ушу жер чегара маселеси дүйнө жүзү боюнча эле ушу эл ушу мамлекеттердин талаш тартыш болуп келатат да. Биз эле биздин Кыргызстан менен Өзбекстан же Тажикстан эмес. Bizde 4 memleket orap tursa anın ökөsü büttü, ökөsü şu Tacikistan menen Özbekistan. Özbekistan'da da süйлөшүү жол менен туура чечип келатышат азыр. Эми аларды ал мамлекеттин дагы айтканын угуш, алар биздин айтканды угуп, ушул стабилдүүлүк болуш керек болуп атат да. Стабилдүүлүк. Карама-каршылык жолго барбашыбыз керек болуп атат. Буга жерди эле алмаштыра койсоң эле же бир жагы макул болот, же экинчи жагы макул болбойт да. Эми ошого биздин жетекчилер сүйлөшүү жолу менен, ошо жерлерди алмаштыруу жолу менен бул стабилдүүлүккө алып барып атат, тынчтыкка алып барып атат. Буга чейин тармактык комитет Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасын тактоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусу жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда жактырып берген. Эми мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлөт. 3 ноябрда Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Наров Кыргыз-Өзбек чегарасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшкан. Алмагүл Багызы, Белеким Мусаев, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамдын макулдашылган редакциясына кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Жогорку кеңештин регламенти парламент тарабынан Конституцияда жана өлкөнүн мыйзамдарында каралган ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруунун тартибин жана процедурасын аныктайт. Буга чейин Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзам президенттин каршы пикири менен кайтарылган. Жогорку кеңештин ушул жылдын 8 сентябрдагы номер 463 7 токтому менен жогорку кеңеш тарабынан ушул жылдын 30 июнунда кабыл алынып, 19 августта президенттин каршы пикири менен артка кайтарылган мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу боюнча курамында 9 мүчө менен топ түзүлгөн. 20 октябрда жогорку кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамынын макулдашылган варианты кабыл алынган. Мамлекет башчы Садыр Жапаров фондулук рынокты жана биржа ишин андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгонун президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда дүйнөдө фондулук рыноктор мамлекеттик жана жеке компаниялар үчүн инвестициялык каражаттарды тартуунун натыйжалуу механизмин камсыз кылат. Кыргызстанда бул тармак азырынча жакшы өнүгө элек. Мындан улам бул тармакты өнүктүрүп, санариптештирүү процессин тездетип, жарандардын жана ишкерлердин финансылык инструменттерге жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында президент аталган жарлыкка кол койгон айтылды. Документке ылайык Кыргыз фондулук биржасы ЖАК менен борбордук депозитарий, ЖАК баалуу металлдар секторун, товардык чийки зат секторун жана мамлекеттик баалуу кагаздар секторун ишке киргизүү боюнча экономикалык долбоорлорду, анын ичинде мамлекеттин катышуусу менен ишке ашырган системаны түзүүчү улуттук институт болду. Ош шаарындагы ипотекалык негизде берилген үйлөрдүн баасы кымбаттады. Шаардык кеңештин депутаттары мурдагы берилген баа өзгөртүлүп, жеке компаниялардын баасында берилип жаткандыгын айтышат. Ал эми муниципалдык ипотекалык ишкана курулуш материалдарынын кымбаттаганын жүйөгө келтирүүдө. Батирлердин баасынын кымбаттоосуна эмне себеп болгон? Кабарчыбыз Исхак Туратбеков баяндайт.
Ош шаардык кеңешинин 15 ноябрь күнү өткөн кезектеги 14 сессиясында депутат Эсенбек Арзиев ипотекалык негизде бериле турган үйлөрдүн баасы боюнча маселе көтөргөн. $350 ашпасын деп белгиленген батирлердин 1 чарчы метри учурда $490 жеткендигин айтты. Муниципалдык үйлөр үчүн бул кымбат баа экендигин билдирип, $490 жеке компаниялардан да батирди 10 жылга сатып алса болорун билдирген. Bir kvadrat metre $330'dan düşüp biz bütün ülkelerde ilgi жасалган болушубуздан азыр аюзода берип атсак $490. Ортодогу айырмачылыгы менин эсебим, хам эсебим боюнча 1.280 миллион. Мындай чалганда 105 миллион сом. Эмне үчүн мынчалык кымбат кетти? Biz бул элдин акчасын элге бир жеткиликтүү турак жай салынсын деп бергенбиз. Эми $490 жеке менчикке салды. Акчасы жок. Бүт нерсени баардыгын жеке менчикке салса, сиздерде ошол наличка акча туруп, бүт бычак колуңуздарда туруп, 1 квадрат метрин $490 чыгарып биринчи кабаты жана подвалы, мындайча айтканда унаа токтотуучу жайлар үйдүн баасын 3,5 көтөрөт. Биздин биринчи кабат коммерциялык уюмдарга бериле турган биринчи кабаты жана подвалы, унаа коюучу токтотуучу жай үйдүн баасындай эле болуп бөлүштүрүлүп, Ош шаарынын мэриясынын балансына көрүп берилип атат. Анткени Ош шаарынын мэриясынын балансында турган жер. Ал эми шаардык мэриянын ипотекалык ишканасы курулуш иштерине керектелүүчү материалдардын кымбаттап кеткендигин жүйө келтирген. 2019 жылы курулган үйдүн орду 24 миллионго муниципалдык башкармалыктан сатылып алынган. Ал эми үйдүн жер төлөсү жана биринчи кабаты курулуш чыгымдарынын 50% жабышы керек деп эсептелген. Бирок имарат мэриянын балансында болгондуктан коммерциялык негизде бериле турган 2 кабат башка үйлөрдүн баасында мэрияга берилген. Мындан уламда батирдин баасы өскөндүгү белгиленди. Бирок ипотекалык үйлөрдүн жеке компаниялардан өзгөчөлүгү бардык шарттар түзүлүп, ремонт иштери аяктап, жашоого даяр болгон батирлер берилери айтылды. Баа бир аз кымбатыраак, бирок ошол эле учурда башка курулуш компаниялар курган турак үйлөрдөн бир нерче арзан. Анткени биздин турак үйлөр ремонту менен даяр болуп берилет, жашоо шартка ыңгайлуу, бизден алган жарандар кирип жашаганга даяр болуп берилет. Бүгүнкү күндө турак үйдүн баасы 40.826 сомду түздү. Бул баага ошол курулушка кеткен бардык чыгымдар кирген. Курулуш материалдары, курулуш иштери, ошондой эле бардык коммуналдык сфераларга кошулуулары. Курманжан Атка көчөсүндө курулган үй 9 кабаттан турат. Турак үй 90 бөлмөдөн туруп, балдар ойночу аянтчасы, унаа коюучу жайларды куруу каралган. Көп кабаттуу үйдүн курулушу пандемияга чейин башталган. Курулушундагы материалдар 2019 жылга салыштырмалуу 2-3 эсеге кымбаттаган. Ипотекалык үйлөр боюнча комиссиянын мүчөлөрү батирдин кымбатташына жакынкы күндөрү Курманжан Атка көчөсү аркылуу жылуулук трубаларын киргизүү себеп болгон дешет. Анын жасалышына ТЭСтен же мэриядан акча каражаты берилген эмес. Батирдин ар бир чарчы метринин баасына кошулган дешет. Жылуулук трубаларын алмаштырганда дал ушул ипотекалык ишкананын акчасына жыл трубаларын алмаштырды деп айтып атышат да. Ошонун трубалардын кеткен чыгымдарын баягы үйдүн себестоимостуна кошуп койду делген да. Бирок эми бул жерде аябай спорный суроолор бар да, талаш маселелер бар. Эми ТЭЦке мен кылып бере албайм, бизде мүмкүнчүлүк жок дейт. Бирок булар жасап бериш керек дейт. Бүгүнкү күндө шаарда жеке ишканалар, жеке курулуш компаниялар эмне болбосун бардыгын өзү тартат. Ошол бардык нерсени өзү жасаган үчүн бул ипотекалык ишкананы деле ушундай кылып коюшту да. Эми ипотекалык бул мамлекеттик, муниципалдык болгондон кийин бир аз бул ишкана поддержка болуш керек негизичи. Шаардык кеңештин депутаты жыйында белгилегендей, Ош шаарындагы жеке компаниялардан 10 жылга бөлүп төлөө менен батирдин 1 чарчы метрин алуу $490 бааланбайт. Көп кабаттуу үйлөрдө ипотеканын мөөнөтүнө карап $650 башталат. Исак Туратбеков, Бектур Мойдонов, Ош ТВ. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында кыргызстандыктардын реалдуу акчалай кирешеси 4,3%га өстү. Бул туурасында Улуттук статистика комитети билдирди. Тагыраак айтканда, 6 айдагы керектүү баалардын индексин эске алуу менен эсептелген калктын реалдуу акчалай кирешесинин көлөмү 272,3 миллиард сомду түзгөн. Ал эми өлкө жарандарынын колуна тийген акчасы бир айда орто эсеп менен 7408 сом болору жазылган.
Бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 15,2%га көп. Статком билдиргендей, элдин акчалай кирешесинин 68,9% эмгек акыдан, 14,3% социалдык трансферттерден, 12,6% жеке көмөкчү чарбалардан жана 4,1% башка булактардан түшөт. Кыргызстанда өндүрүлгөн бал кайрадан Кытайга экспорттоло баштайт. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, балды Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Кытай Эл Республикасынын ветеринария кызматтарынын реестрине кирген жана Кытайдын ветеринардык санитардык 5 сертификатын алган компаниялар экспорттой алат. 14 ноябрда Кыргыз Республикасынан балды жана бал продукциясын Кытай өлкөсүнө экспорттоого расмий уруксат берилди деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, аталган продукцияны Кытайга жөнөтүү пандемияга байланыштуу 2019 жылы токтотулган. Ош шаарында Аристин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо Касса Миң долбоорунун бизнес пландарын ишке ашыруу боюнча тандоо комиссиясы старт алды. Комиссиянын отуруму Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы айылдык аймактарда өтүп, бизнес долбоорлор ишке ашырылууда. Касса Миң долбоорунун алкагында жашоо каражаттарын колдоо программасы боюнча тандалып алынган бизнес өнүктөштөр бизнес пландын формасын толтуруу боюнча онлайн тренингтерден өтүштү. Өнүктөштөр биргелешкен бизнес план иштеп чыгышат жана аларды тандоо комиссиясынын кароосуна беришет. Сынакка берилген документтер, ошондой эле долбоордун тиешелүү адистери, инженерлери тарабынан бизнес пландардын техникалык кароосунан өтөт. Тандоо комиссиясынын кароосуна 28 бизнес план келген. Бүгүнкү экинчи кароодо алардын 22си кабыл алынды. Тандалган бизнес долбоорлорго 45 миңден 90 миң АКШ доллары, тактап айтканда сом менен алганда 720 миң сом өлчөмүндөгү гранттар берилет. Бул гранттарга айылдык аймактарда кошумча нарк чынжырчасын калыптандырууга жана жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылууга багытталат. Арис уюму тарабынан жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору Касса Миң деген. Ушул Ош, Жалал Абад, Баткен областарында иш жүргүзүп жатабыз. Мына бүгүн ушу долбоордун алкагында негизги долбоор деп коебуз. Ушу негизги долбоордон анан кошумча каржылоо долбоордон турат да. Бүгүнкү кылып аткан ишибиз ушу негизги долбоордун алкагында киреше багытында чакан бизнес түзүп, бизнес партнерлор биздин долбоорго катышып жатышат 3 областтан. Бүгүн ошо 28 бизнес план менен бизнес партнерлор конкурска келишти. Ош шаарында алгачкы жолу үстү жабык заманбап теннистик аянтчы ачылды. Өспүрүмдөр буга чейин имараттын жоктугунан кыш мезгилинде машыгуусун токтотконго аргасыз болчу. Спортту сүйгөн шаардыктар үчүн шахматтык жай жана воркаут аянтчасы дагы ишке берилди. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Заманбап теннистик аянтчада 120дан ашуун өспүрүм акысыз машыгууда. Шаарда бул мезгилге чейин жабык теннис корту жок болгон. Спорттун бул түрү менен алектенген окуучулар кыш мезгили келери менен машыгуусун токтотууга аргасыз болчу. Теннистик аянтчанын курулушуна жергиликтүү казнадан 9,5 миллион сом бөлүнгөн. Эми балдар жыл бою теннис жана стол теннисин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Имарат шаар башчысынын катышуусу менен пайдаланууга берилди. Закрытый поле жогунда токтойт эле, тренировка болбойт эле, оюндар болбойт эле. Ошо азыр закрытый коюл эме кылып салынып, жакшы шарттар түзүп беришти. Заманбап. Бул жерде ошо окуучулардын баары кабыл алынат, бекер баарына 18 жашка чейин. Ар саат убакыттар бар, эртең менен, обедте, кечинде келип тренировка кылып үйрөнүшөт. Шаардык жаштардын эң негизги талабы болуп келген воркаут аянтчасы дагы ата мекендик өндүрүштүк компания тарабынан каржыланып ишке берилди. Аянтчанын жалпы аянты 250 чарчы метрди түзүп, спорттун бул түрүнө кызыккандарга ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Аянтчада спорттук шаймандар, шайтан араба токтотуучу жайы да бар. Ошондой эле көчө гимнастикасын сүйүүчүлөр үчүн акысыз Wi-Fi орнотулган. Заманбап бул жай Дельфин бассейнинин жанында орун алган. Ачылыш аземинде Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынан келген воркаут спортчулары атайын спорттук ыкмаларды көрсөттү.
Бул варкаут площадка сапаттуу европейский стандарт менен курулган. Бүт жанакы резиновый покрытие, бүт турниктери, бүт инструменттери сапаттуу материалдардан жасалган, Европадан келген. Анан бияктан Wi-Fi бекер болот. Wi-Fi площадка без пароль кирип, анан Спорттук объектилер менен биргеле Наваи эс алуу паркында өспүрүмдөр жана аксакалдар үчүн шахматтык имарат пайдаланууга берилди. Спорттук чакан имарат демирчилер тарабынан каржыланып, каалаган шаардыктар акысыз кирип ойноого уруксат берилген. Шаар башчысы социалдык мекемелер өзгөчө спорттук имараттардын салынышы токтобой турганын айтат. Жакынкы күндө 2 футболдук аянтча дагы ишке берилери күтүлүүдө. Шарттары жок болчу да, азыр мына ушундай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Бул жерде дагы ушул демирчилердин каражаты менен салынып, бизге мындай шаарга белек кылып берип атышат. Бул жерде эми ушул жалаң гана ушул аксакалдар эмес, бул жерде жаш балдар дагы ушул шахмат менен шахматты үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Анан эми айта кетсек, жакын арада биз дагы ушул 3 футболдук аянтчабызды бүтүрүп, жакында ошонун ачылышын кылабыз. Ушул 2 аянтчабыз бүттү, даяр. Дагы бир аянтчабыз, ошо бул 2 аянтчабыз бул баягы искусственный поле болот. Бир аянтчабыз болсо, бул жанагы естественный накталай ушул чөп өстүрүлүп, ошол жерге дагы бир ушул футболдук аянтчабыз бүтүп атат. Ушу жакын арада ушул 3 футболдук аянтчабызды да ачабыз. Шаарда жаңы курулуштун толкуну күчөгөнү менен социалдык объектилерге муктаждык жоюлу элек. Айтсак, калаада бала бакча, мектеп жана негизги көчөлөрдү жаңыртуу талабы бар. Абдумалик Базарбаев, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алууда социалдык кызматкерлердин ролу маанилүү. Ошто түштүк аймактагы 3 облустун социалдык жана пробоция кызматкерлерин окутуу жөнүндө зордук көргөн балдар менен иштешүү жана өспүрүмдөргө карата басымдын алдын алуу аракети талкууланып, ар бир кызматкерлерге психологиялык ыкмалар үйрөтүлүүдө. Соңку жылдары балдарга жана аялдарга карата зордук зомбулук кескин көбөйгөндүктөн кылмыш жоопкерчилиги дагы күчөтүлгөн болчу. Өлкөдө өткөн жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган. Анын 500гө жакыны сексуалдык зомбулук болгон. Бүгүнкү күндө жашы жетелек өспүрүмдөрдү зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу боюнча мыйзам долбоору дагы коомдук талкууда турат. Биз болсо азырынча ушундай тренингтерди ар бир областта өткөзүп атабыз. Азыркыга келгенде сентябрда Талас областы, Нарын, Ысык көл, Чуй, Бишкектеги адистердин баарын окутуп бүткөнбүз. Азыр болсо дагы Жалал Абадта өткөзөбүз. Андан кийин уже декабрдын аягында бир мониторинг жүргүзөбүз. Кандай ушу эмелери колдонуп атышат. Ушу алган билимдерди кандай колдонуп атат практика жүзүндө. Бул зордук зомбулук маселеси аябай актуальный маселе болуп кетет. Зордук зомбулукту өзүбүз деле көрүп атабыз, коомчулук деле көрүп атат. Жанагы баласы болгон, аялына болгон, картаңдарга болгон, майыптыгы бар адамдарга болгон зордук зомбулуктар болуп кетет. Бул жерде жанагы өзүбүздүн президент тарабынан, өкмөт тарабынан киргизилип аткан баягы мыйзам, токтом демелер азыр эми мындайча айтканда өзүнүн немесин берип атат деп ойлойм. Себеби азыр биз ушундай тренингдер көп болуп, жанагы эмес ушу контролго алынгандына байланыштуу көп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Эми ушул жана башка маалыматтардан Ош ТВ чекиткейжи расмий сайтынан окуп, акыркы жаңылыктардан кабардар болсоңуздар болот. Ааламда дүйнөдө кандай окуя кабарлар орун алууда, аны алдыдагы жаңылыктардан биле аласыздар.